Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, кой сүйүүчү коом, бандоо күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган коз-кочкорлорду көрсөтүп беребиз. Туугандар, анан 2 афган кой бар. Биз Сүккөлдөбүз, Каракол шаарындабыз. Бир байкебиздин коросуна келдик. Сатыла турган коз-кочкор иктер 2 афган кой бар экен. Кызыккандар болсо байланышыңыздар. Анда эмесе мен булардын маалыматын бере берейин. Биринчи мына Светла рыжий Широкийдин небереси. Былтыр ушул киши өзү Широкийдин баласын сатып алып келген. Нижний чүйдөн сатып алган. Анан ортодогу Атластын баласы, бул дагы Атластын баласы, Атлас дагы Широкийдин баласы. Үчөө тең Широкийдин небереси туугандар. Мунун атасы Широкийдин башка баласынан. Бул экөө атасы болсо Атлас, Азамат Талиповдон алган экен мурун. Кыскасы ушулар сатылат. Азыр биз кулактарын өлчөдүк. Муногу Широкийдин небересинин кулагы 19,5 чыкты, таза өлчөгөндө. Муну 21 с чем-то чыкты, минимум 21 чыгат. Шириналары жакшы. Мунунку 20,5, мунунку 21,5 десек болот, 21 десек болот. Мунунку 19,5. Так өлчөгөндө 20 чыкпайт, мунунку 21 да чыкпайт. Муну афган койлор да чыгып атат. Кызыккандар болсо көрүңүздөр. Куйруктар жакшы экен. Афган, жакшы афгандар экен. Опа. Экинчи афган да чыкты. Жакшы экен, Бааларын айтып кое берейин, мунугунун $1000, муну 70.000, тетигин $2.000 деди. Бул өзүнчө жүнү кыса, вообще башкача кочкор болот деди. Куйруктар да идеал экен. Афган койлор да азыр по пути айтып кетем. Мына. Булар үчөө тең Широкийдин неберелери болуп калат, Атлас Широкийдин баласы да. Мына афган койлор. Кочкорлор боюнча теманы бүтүрүп алайын. Кочкорлордун экстерьерлерин көрдүңүздөр. Кимге кайсы жакты кызыктарлар болсо, мунун кулагы өтө жакшы. Мына канча айлык мунун өзү? Биринчи турганбы? Жок, бури ортодо. 5 ай. 5 ай булчу? 9 ай, бул да 9 ай. Бул да 9 ай. Муну каштан кара койлор болсо кой болобу? Кара койго да алган негизи азыр бир аз тегиңирээк болуп кайра чыгарып коюм. Каштанга да болот да. Өлө болот го. Мына юк жака, түштүк жака каштанга, коз-кочкорго. Кулакка иштейм дегендерге. Мына мен куйруктарын бир көрсөтүп коеюн. Мына куйрук. Мына мунун куйругу, кичинекейдин куйругу, мерс экен. Мына онун да куйругун бир көрсөтүп коеюн. Бааларын уктуңуздар. 70 дедим, ошондой эле баасы. Болду, афган койлор так, жашын айтың. 6 тиштер. 6 тиштер. Кайсы кочкордон качкан? Боз кысыр белгисиз мен өзүмө деле кочкорго алмашып келген. Бирок бооз эле окшойт, Бир 15 күндө Макстын баласы менен жүрүп калды биякташ. Негизи жактан белгисиз деп жактан деле келген. Бул кородо 15 күндө Макстын баласы Талипов Азаматтагы. Так, сиз 15 күндөй кочкон болсоңуз, кайсы айларда кочконуңузду эсептейсиз, билесиз да турабы примерно? Ноябрдын башы. Ноябрдын башы кочкор жанында жүрдү. Качканым жок, көргөн жокмун. Эртең алсаңыздар туугандар буларды. Мындай кыласыздар. Туйт го. Кочкор кошуп коюңуздар алгандан кийин. Анан туугандан кийин эсептейсиздер да. Мисалы 5 айда эсептейсиздер, мына ноябрдын башынан бери карап азыркы биздин 30-ноябрга чейин келсе, 15-ноябрларга чейин, 1-ноябрдан 15-ноябрларга чейин келген болсо, Макстын баласынан менен жүргөндөй ошодон качкан болот да. То есть Макс статустун баласы, демек статустун небересинен качкан болот экен. Түпкү теги французский линия болот экен. Андан эсептесеңиздер ноябрдан октябрга карап кеткен болсо, анда сизге мурун келген кородон качкан болот экен, Болду, ушинтип тактайсыздар. Туса билинет экен. Дагы кочкор кошуп кое бериңиздер, страховкага кысыр калып калбасын, балким. Перегул болуп калышы мүмкүн, ал бул деген сөз бар. Бойлору канча? 85 тегерегиде өлчөгөн деле эмесмин, 6 тиш. 85ден бийик го, көрүш керек экен. Куйруктары өтө деле түшкөн эмес, эттүү. Кулактары кескиленген, демек привозной экен, Привозной эле кулактары кескиленген болот. Ошондо мунун баасын канча деп коебуз общий? 2 койдуку 60 миңден. 60 миңден, койлордуку. Болду. 60 миңден Арашандан качкан болот, качса да. Көрүңүздөр, койлордун өңдөрү жакшы, кулактары кескиленген, привозной ушундай болот. Бойлору дагы чакан эмес. Кочкорлорду да көрдүңүздөр. Караколдо турат булар.